Надира Кыдырбакова Манас районундагы Покровка айылынын базар жайгашкан борборунда тез татым ашканасын ачкан. Кесиби боюнча ашпозчу райондо мекемелердин ашканаларында көп жыл иштеген. 3 баласына жөлөк пул алып турчу. Былтыр социалдык келишим сунушталганда ойлонбой туруп макул болду. Берилген 100 000 сомго максат кылган долбоорун ишке ашырды. Негизи будан эле чоң кухня кылсамбы деп жүргөм. Өзүм повар болуп иштейм көп жылдан бери. Болгону каражаттын жоктугунан байланыштуу эчтеке иш калган эмеспиз да. 100 000 сомду алганда мен ушул могу контейнерди жазаттым. Анан буга акча жеткен жок. Өзүм дополнительный дагы кредит акча алып кошуп, ичине холодильник, духовка, сковоркаларды алып, ушул ишке киргиздик. Ушул эле жерде Жаңыл Муратбекова соода кылат. 3 балалуу келинге кол кабыш кылган апасынын айтымында кызы жөлөк пулдан баш тартып социалдык келишим түзгөн. Берилген 100 000 сомго соодасын кеңейтти. 3 баласы бар. Анан ушундай жардам чыгыптыр дегенен барышып, документтерин топтошуп, анан тыйын алышып, анан ушу товарларды алып иштетип атыр. Анан текшерип карап контролду кылып турушат. Анан жаман болгон жок, мурун кичинекей контейнерде, кичинекей эмеде будкада иштечи. Анан монтип товарларын көбөйтүп, улантып алды, шүгүр. Айылда былтыр 18 үй бүлө социалдык контракт түзгөн. Аз камсыз болгон жөлөк пул алган, бирок эмгекке жарамдуу жарандарга көмөктөшүү максатында ишке кирген мамлекеттик программа жакырчылыкты кыскартууга кыйла натыйжалуу таасир этет. Жарымысы ушул малга да 18 кишиники. Кой, уй, анан жылкы алгандар бар. Дагы өкмөттөн акча каражаты каралып атат. Азыркы күндө 1-мартка карата 155 үй бүлө бар. Ушу Покровка айылы өкмөтүнө тийиштүү айылдардан. Алардын ичинен көрөбүз, кимиси кааласа арыз жазып берилет. Алардын да жана бизнес пландарына карайбыз. Атайын комиссия бар айыл өкмөтүнүн алдында. Покровка райондогу ири айыл өкмөт, 13 000 ашык калкы бар. Учурда 155 үй бүлө жөлөк пул алат. Андан баш тартып социалдык келишим түзөм дегендер быйыл арбыды. Салиха Садиева, Илхан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.